Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү 31 августта белгиленет. Республиканын жогорку кеңеши 1990 жылдын октябрь айында өлкө аталышын Кыргыз СССРинен Кыргызстан Республикасына өзгөртүп, 1990 жылдын 15 декабрында республиканын эгемендик декларациясын кабыл алып, 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан эгемендүүлүк күнү жарыяланган. 1991 жылдын 12 октябрында Аскар Акаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды. 1992 жылдын 2 мартында Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун мүчөлүгүнө кабыл алынды. 1992 жылдын 3 мартында Кыргыз Республикасынын туусу бекитилди. 1992 жылдын 6 мартында Кыргызстанда эгемен мамлекеттер шериктештигинин протоколу ратификациядан өттү. Бул күндөн баштап Кыргыз Республикасы эгемен мамлекеттер шериктештигине мүчө болду. 1992 жылдын 30-31 августтарында Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониясында кыргыздардын биринчи дүйнөлүк курултайы өттү. 1993 жылдын 5 майында Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынды. 1993 жылдын 10 майында Улуттук банк тарабынан сом жүгүртүүгө берилди. Кыргызстан биринчилерден болуп улуттук валютасын кабыл алды. 1994 жылдын 14 январында Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониясында мамлекеттин герби презентацияланды. 1994 жылдын 22 октябрында референдум өтүп, Конституцияга 2 өзгөртүүлөр киргизилди. Мыйзамдар жана башка мамлекеттик маанилүү маселелер референдум аркылуу кабыл алынышы мүмкүн. Жогорку кеңеш 2 палаталуу болду. 1998 жылдын 20 декабрында Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кабыл алынды. 1999 жылы биринчи мамлекеттик калктык аттоо аягына чыкты. 1999 жылы Кыргыз Республикасынын Баткен окуялары болуп өттү. Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү Баткен областына Тажикстан тарабынан кирип кол салышкан. Жыйынтыгында 50 жоокерибиз мерт кетип, террористтер Тажикстанга качып киришкен. 2000 жылдын 25 майында орус тили Кыргыз Республикасында расмий тил катары бекитилген. 2003 жылдын 23 октябрында Кант авиабазасынын ачылышы болуп өттү. Орусия Федерациясы менен Кыргызстан 15 жылдык келишимин кабыл алышты. 2005 жылдын 24 мартында элдин нааразычылык акцияларынан улам Кыргыз Республикасынын президенти кызматтан бошотулду. 2005 жылдын 10 июнунда кезексиз президенттик шайлоо өтүп, Курманбек Бакиев 88,63% добуш менен Кыргыз Республикасынын президенти болду. 2006 жылдын 10 февралында Конституцияга жаңы толуктоо кошумчалар киргизилип, президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилди. 2009 жылдын 23 июлунда президенттик шайлоо өтүп, 76,12 добуш менен Курманбек Бакиев кайра бекитилди. 2010 жылдын 7 апрелинде элдин бийликке болгон нааразычылык акцияларынан улам бийлик элге ок атып, 104 жараныбыз мерт кетти. 2010 жылдын 15 апрелинде Курманбек Бакиев Кыргызстандан чыгып кетти. 2010 жылдын 16 апрелинде Курманбек Бакиев кызматтан кетүү арызын жазды. 2010 жылдын 11 июнунда Ош окуялары башталып, жыйынтыгында 893 адам кайтыш болуп, 1900 адам жаракат болду. 5162 кылмыш иши козголуп, 309 адам кармалып, 271 адам камакка алынды. 2010 жылдын 27 июнунда референдум өтүп, 91,81% добуш менен жаңы конституция кабыл алынды. Конституциялык референдум менен кошо Роза Отунбаева өткөн мезгилдин президенти болуп дайындалды. 2010 жылдын 10 октябрында Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, жыйынтыгында жогорку кеңешке 5% босогого 5 партия жетип, төмөнкү партиялар парламентке киришти. Ата журт 16,10% менен, СДПК 14,55% менен, Арнамыз 14,02% менен, Республика 13,12% менен, Ата мекен 10,13% менен. 2011 жылдын 30 октябрында президенттик шайлоо өтүп, Алмазбек Атамбаев 62% добуштар менен Кыргыз Республикасынын президенти болду. 2014 жылдын 9 сентябрында биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өттү. 2015 жылдын 6 августунда Кыргызстан Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү болуп кабыл алынды. Евразиялык экономикалык союз Россия, Казакстан, Беларус, Армения мамлекеттеринен түзүлгөн. 2015 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, жыйынтыгында 7% босогону 6 партия өтүп, жогорку кеңешке төмөнкү партиялар киришти. СДПК 27,56% менен, Республика Ата журт 20,26% менен,
Кыргызстан 13,07% менен, Өнүгүү Прогресс 9,39% менен, Бир бол 8,59% менен, Ата мекен 7,8% менен. 2016 жылдын 4-сентябрында экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы болуп өттү. 2017 жылдын 15 октябрында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, Сооронбай Жээнбеков 54% добуш менен шайлоону жеңип алды. Экинчи орунду 33,8% менен саясатчы Өмүрбек Бабанов алды. 2018 жылдын 31 августунда Кыргызстан 27 эгемендүүлүк күнүн белгилейт. 2018 жылдын 2 сентябрында Кыргызстанда 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы болот. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен, урматтуу кыргызстандыктар.